Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен кайрадан кыргыз тили сабагында жолугушуп жатабыз. Бүгүн силер менен биз кыргыз тили китебиңердин 62 бетиндеги идиш аяк аттуу темага кайрылабыз. Анда эмесе 62 бетти ачып, идиш аяк деген темага көңүл бурабыз. Бүгүнкү сабагыбызда биз идиш аяк деген эмне, идиш аяктын кандай түрлөрү бар жана идиш аякты биз кандай максатта колдонобуз, мына ошол тууралуу маалымат алабыз. Азаматсыңар. Анда эмесе 62 бетти ачып даяр болсок, сабагыбызды баштайбыз. Бул кайсыл идиштер? Китебиңерде турган сүрөттөргө жакшылап көңүл бургула. Биз бул идиштер менен бүгүн таанышабыз. Албетте силер буга чейин деле бул идиштер менен күн сайын колдонуп, күн сайын аларды кездештирип тааныш болуп жүрөсүңөр. Бул кайсыл идиш? Азаматсыңар. Бул биз күндө чай ичкен чайнек. Андан кийинки идишке көңүл бурабыз. Бул жерде ар түрлүү формадагы табактар көз жоосун алып тизилип турат. Биз табактарды да күн сайын турмуш тиричилигибизде колдонобуз. Ал табактарга биз эмнелерди салабыз, эмнелерди кайсыл учурларда керек кылабыз, ал жөнүндө анан сөз кылабыз. Балдар, карагыла, бул кайсыл идиш? Албетте бул биз күндө чай ичкен, тамак ичкен, шорпо ичкен, кымыз ичкен чыны. Ал эми бул идиштерге көңүл бургула. Бул жерде бир эле эмес 3-4 түрлүү идиштин түрү турат. Бул жерде негизгилери кашык жана айры. Айры десе силер таппай калбагыла. Айры деген бул биз күндө колдонуп жүргөн вилка. Ал эми кичинекей кашык жана бычак дагы биздин күнүмдүк турмушубуздагы күн сайын колдонулуучу идиштер. Китептеги экинчи көнүгүүгө көңүл бурабыз. Табакта эмне бар дейт? Бул жерде сүрөттө карап көрсөңөр, бардык тамак аштын бардыгы табактарга салынган. Алардын аттарын силер билесиңер. Эгерде билбей турган болсоңор, анда ата энеңерден, эже агаңардан сурап көргүлө. Бул көнүгүүнү дептерге аткарабыз. Экинчи көнүгүү жоопту дептерге жазабыз. Табакта нан бар, табакта тамак бар, табакта каттама бар деп дагы өзүңөр бир 2 жоопту сүрөткө карап кошосуңар. Бул көнүгүүнү силер сүрөттү карап эң сонун аткарат деп мен силерге ишенем. Дептерге жазып, мага жөнөтөсүңөр. Үчүнчү көнүгүүгө көңүл бурабыз, балдар. Үлгү боюнча айткыла дейт. Биз кайсыл идиш менен эмне кылабыз? Чыны менен чай ичебиз. Чыны менен кымыз ичебиз. Чыны менен шорпо ичебиз жана дагы башкалар. Буну ооз-эки гана аткарабыз, дагы ооз-эки айтып бересиңер. Чайнек менен эмне кылабыз? Чайнек менен чай ичебиз. Же болбосо чайнекке чай демдейбиз. Чайнекке суу куйсак болот. Чайнекке кымыз куюп ичсек болот. Жана башка чайнектин колдонгон учурларын эсиңерге салгыла. Ал эми табакка эмнелерди салабыз? Эстейбиз. Табакка плов салсак болот. Табакка салат салсак болот. Табакка манты салсак болот. Табакка 5 бармак салсак болот. Дагы кандай тамак аштарды биз табакка салып колдонобуз? Муну дагы өзүңөр эстеп, ооз-эки өзүңөр айтып көнүккүлө. Эми кашык менен, же вилка менен, же бычак менен биз кандай жумуштарды аткарабыз? Карап көргүлө. Кашык менен плов жейм. Кашык менен кесме жейм. Кашык менен сүзмө жесек болот. Кашык менен шорпо ичсек болот. Ал эми вилка менен салат жей алабыз. Вилка менен куурдак жей алабыз.
Бычак менен эмне кыла алабыз? Бычак менен наанды кессек болот. Бычак менен алманы кессек болот. Дагы бычак менен эмнелерди кезип колдонсок болот. Эстегиле. Бул сүрөттө үй тиричилигинде колдонулган биздин дагы бир негизги ийдиш аягыбыздын бирөөсү турат. Сүрөттү карагыла. Жайлоо, кыргыз элинин кадимки күнүмдүк жашоосу, боз үйлөр, казанга тамак жасап аткан эненин сүрөтү. Бул биздин ар дайым күндө энелерибиз тамак жасап берген кадимки казан. Буну дагы ооз эки гана иштейсиңер, биз казанга эмнелерди жасай алабыз деген суроого ооз эки жоопторду өзүңөр аракет кылып тапкыла. Казанга нан жасасак болот. Казанга куурдак уурусак болот. Казанга аш бассак болот. Казанга шорпо жасасак болот. Казанга 5 бармакты бышырабыз. Мына ушул сыяктуу жоопторду тапканга өзүңөр аракет кылгыла. Ал эми үй тапшырма. Кайра эле ушул 62 бетти карайбыз. 4-көнүгү ашканада деген чакан кыска текст бар. Мына ошол текстти окуп, жакшылап көңүл буруп, кайра окуп машыгасыңар. Урматтуу окуучулар, бүгүнкү силер менен тааныша турган темабыз мына ийдиш аяк деген темада болду. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калгыла. Мен силерди баардык берилген тапшырмаларды аткарат жана ар дайым сабакка активдүү катышат деп күтөм.